Жогорку кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев жыйын учурунда премьер-министр Улукбек Мариповдун ишине ичи чыкпай жатканын билдирди. Ал өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө кайрылып, өкмөттүн кайсы бир тармакты өнүктүрүүгө багытталган көз карашын, иш-чараларын көрбөй жатканын айтты. Биз жаш, таза премьер-министр шайладык деп кубанып аттык элек. Бирок акыркы убакта өкмөттүн бир тармакты өнүктүрө турган көз карашын, иш-чараларын көрбөй жатабыз. Азыркы убакта эң чоң көйгөй энергетика тармагы болуп жатат. Токтогул суу сактагычында суунун аздыгын көрүп жатабыз. Күзүндө элге электр энергияны толук бере алабызбы, бере албайбызбы? Бул маселе ооруп турат. Коңшулардан сатып алабыз деген сөздөр болуп жатат. Бирок биз өзүбүздүн ичибиздеги мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонго аракет кылбай жатабыз. Мини газ проблемасын канчадан бери айтып келе жатабыз. Тезирээк жеңилдик берип, шарт түзүп бергиле деп, бирок өкмөттүн бул жаатта бир да аракетин көрбөй жатабыз. Бизге инвесторлор келип жатат. Жакында эле Япониядан келишип, блокчейн дата центр куралы дешти. Аларга электр энергия бере албайбыз деп узаттык. Алардын депутаттары кайрылып жатышат. Кыргызстанга инвестиция кылат элек деп. Бул маселе чечилбей турат. Анан биз кантип өндүрүштү өнүктүрүп, кантип инвестор алабыз эгер электр энергиясы өзүбүздө тартыш болуп жатса? Өкмөттүн негизги иши экономика менен чарбада. Көрүнгөн нерседе жүрөт, ишембиликтерде жүрөт, өзү деле түшүнбөй жүрөт окшойт. Эмнеге премьер-министр болуп турганын, деди депутат. Токтогул ГЭСинде суу азайып, суу астында калган үйлөрдүн калдыктары чыгып калды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлады. Тасмадан байкалгандай, суу астында калган үйлөрдүн фундаменти кече куйгандай эле жакшы абалда турат. Эч кандай кулап, урап калган жери жок. Бирок суунун ошондой деңгээлге түшүп кеткени электр энергиясына болгон кооптонууну пайда кылууда. Өмүрбек Текебаев Бельгияга элчи болобу же бийликти сызга отургузабы? Маевский менен Мегакомдун иши боюнча Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун акталышканы чындыгында эле кескин бурулуш болду. Буга чейин ит чыгылыш оюн уланып келе жаткан. Өмүрбек Текебаев бийликти сындап атып, ал ортодо жаңыдан жеткен мандатынан да ажыраган эмеспи? Кайрадан соттук процесстердин эзүүсү башталса, карама-каршы күрөштөр улана бермек. Айрым булактардын баамында ортого Камчыбек Ташиев түшүп, Садыр Жапаровдун маанайын жумшартканы, Өмүрбек Текебаевдин Бельгияга элчи кылууга макулдугун алганы распы? Дал ушул кеп тар чөйрөдө талкууга алынууда. Ким билет, бардык куугунтук иштери токтоп акталгандан кийин жаңы кызмат деле күтүп турушу мүмкүн. Учурда бийликтегилер таасирдүү, карт саясатчыларды алдап соолап, тоскоолдук жаратпагандай шартты түзүп алышкандары маанилүү. Дагы бир жагынан алганда, эгер Текебаев Бельгияга элчи болуп кетип калса, анда саясатчы катары жүзүн жоготот. Көптүн бири сыңарындай сыпатталып калат да. А балким акталып алгандан кийин бийликтин сунуштарынан баш тартып, оппозиция лидерине айланып кетсечи, баарын сызга отургузуп, күтсө болот, кайсы тарабы утушка жетерин көрө жаталы. Булак Азия News KG. Насыясын төлөй албай калган аялдардын талабы. Аламүдүн районундагы пригородный айылында жеке менчик банктардан насыя алып, аны төлөй албай калган 10 чакты аял өзгөчө каршылык акциясын уюштурушту. Алар колдоруна бензин куюлган бөтөлкөлөрдү көтөрүп алып, эгер талаптары аткарылбаса, өздөрүнө өрт коюшаарын билдиришүүдө. Алардын айтымында мындан 2-3 жыл мурун жеке менчик банктардан насыя алышкан. Пандемия каптаган 1 жыл ичинде насыянын пайызын төлөй албай калган айрымдары жалгыз үйлөрүнөн ажырап калышты. Мындан улам алар банк тарабынан алынып коюлган үйлөрдү кайра ээлерине кайтарып берүүнү жана мындан ары насыяны 3% менен гана берүүнү же болбосо таптакыр жоюп салууну талап кылышууда. Биз азыр ушу 7 туугандан энелер чогулуп алып туруп, ушул жерге ак жоолуктарды чечип, кара жоолук тагырып, элибиздин, калкыбыздын, карапайым элибиздин кайгысы менен ушул жерде отурабыз. Мына азыр бүгүн ар бирибиздин колубуздагы нерсени башыбыздан ылдый коюп туруп керек болсо өрттөнгөнгө даярбыз. Бизге азыр чоңдору келип, биздин кредиттер чечип берсин. Мындан ары кредит деген жоюлсун, кредит жоюлсун, кредиттер жоюлсун, кредит жоюлсун. Жалгыз үйлөрдүн үйлөрү алынбасын. Сотто жана жеке сүткөрлөрдө ушул жалгыз үйлөрүн алдырып атышат азыр бүгүндө. 1 жылдан бери ковид пандемия убагындагы алып аткан алынган үйлөрдүн баары тең кайра боштондукка болуп өзүнүн ээлерине берилсин. Анда берилсин. Жоюлсун. Акыйкатты көрмөсүн. Кыргызстанга мындан ары 3%ке чейин гана кредит келсин. Кыргызстанга 3% менен гана кредит келсин. Себеби деди Кыргызстанда 80%
жеке мансапкор сүткөрлөрүбүздүкү. Ошол банктардын ээлери биздин карапайым элдин кредиттерин кечсин. Министрлик абхазиялык номерлер тагылган унааларды мамлекет алып коюшу мүмкүн. Кыргызстандын аймагында Абхазиянын номери тагылган унааларды алып кирүү жана эксплуатациялоого берүү ЯЭПтин бажы нормалары боюнча мыйзамдарын бузууга жатат. Абхазиянын номери тагылган унаалар бажы көзөмөл аймагындагы убактылуу сактоочу кампага киргизилет. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлигинен кабарлашты. Ведомстводан билдиришкендей, Кыргызстандын аймагында Абхазиянын номери тагылган унааларды алып кирүү жана эксплуатациялоого берүү мыйзам бузууга жатат. Чет элдик жарандар ЭЭПтин аймагына үчүнчү өлкөлөрдүн жеке колдонуусу үчүн унаасын ала келсе болот. Бирок андай машинаны КРдин аймагында колдонууга 1 жыл гана убакыт берилет, дешти министрликтен. Киргизилген унааларды ЭЭПтин аймагында үчүнчү тараптарга сатууга жол берилбейт. Декларант анын атында жазылган унааны өзү гана айдашы керек. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын аймагынан бажычылар жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлору менен биргеликте Абхазиянын номерлерин тагып жүргөн 10 автоунааны кармаган. Булак Спутник чекиткейи. Тала бизнесин таластан баштаган кыска ойлуу кекиртеги кызыл Мээрбек Мискенбаев деген оозуна эп бербеген неме бар. Албетте анын басып өткөн тарых жолу да анча кызык эмес болгону бар этип сүйлөп учурунда Атамбаевдин койругуна илешип калган. Эми минтип саясаттан сүйлөп чыкса күлкүң келет экен. Мээрбек, сен биринчи өзүңдү эптеп ал, үй бүлөңдү кара. Кечээ эле сотто көзүңү ыйлактап, ашага деле нааразычылыгың күч болуп жатпады беле? Сен жана сени менен табакташ болгон бир-эки шериктешиң менен экс-президент Сооронбай Жээнбековго асылбай эле жүрчү. Сенин деңгээлиң али сынаганга жете элек. Сени тааныгандар жогорку кеңеште эле эмне деп сүйлөшүн билбей, ар нерсеге башын тыгып Алмазбек атаңдан сөз угуп жүрчү дейт. Кой таштада тайраңдап бала чакаң менен ашанын жугундусун куп иштиңер. Кичине акылыңа келип бирөөгө сын таккандан артыңды карап кой да. Сооронбай Жээнбековго асылып сындачу сен эмессиң. Дагы көп фактыларың бар. Оозуңду жаппасаң балп этип сага окшоп айтып салуу оңой эле. Айкөкүл Асылбекова. Тажикстан президенти фермерлерди орозо карма боого чакырды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажикстандыктарды орозо айынан башталышы менен куттуктады. Ал фермерлерге кайрылып, бардык күчтүү ишке жумшоо керектигин, күндүз суу ичпей коюу алардын күчүн алаарын айтып, орозо кармоодон баш тартууга кеңеш берди. Ал бул сунуш ислам мыйзамдарына каршы келбейт деп эсептейт. Уламалар кеңешинин пикиринде шариятта орозо оор шартта же кесиби азык-түлүк коопсуздугу менен камсыздоого байланыштуу болгон. Өнөр жай өндүрүштө иштеген ишкерлердин жумушун кыйындатат. Буга байланыштуу алар орозо кармабай койсо болот. Алар бул ыйык жөрөлгөнү өздөрүнө ылайык башка маалда аткарса болот деп айтылат билдирүүдө. Быйыл орозо жазгы талаа жумуштары күчөп турган маалга туш келди. Өлкөдө миңдеген кишилер талаада эмгектенүүдө. Абанын температурасы 24 градуска жетип, талааларда эми барган сайын ысык боло баштайт. Эмомали Рахмондун сунушун тажикстандыктар олуттуу кабыл алышкан жок. Адатта президенттин демилгелери дароо аткарылып келет. Борбор Азиядагы 5 өлкөдө ыйык Рамазан айы 13 апрелде башталды. Булак политклиника. Түркмөн бийлиги жарандардан кайрадан ак түстөгү гана автоунааларды пайдаланууну талап кылууда. Түркмөнстанда автоунааларга карата жаңы талаптары киргизилди. Ага ылайык эми өлкөдөгү бардык мамлекеттик мекемелердин транспорт каражаттары толугу менен ак түстө болушу керек. Эркин Европа радиосунун Түркмөн кызматынын маалыматына караганда, автоунааларга карата жаңы талаптар киргизилгени тууралуу апрель айында мамлекеттик мекемелердин балансындагы транспорт каражаттарын техникалык кароодон өткөрүү өнөктүгү башталганда белгилүү болду. Ошол эле маалда полиция кызматкерлери жаңы талаптар эмне себептен киргизилгени боюнча айдоочуларга эч кандай түшүндүрмө беришкен жок. Техникалык кароонун жүрүшүндө автоунаанын башка түстөгү деталдары аныкталса, анын ээсине кароодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк берилбей жатканы кабарланууда. Буга чейин мындай талап жеке автоунааларга гана тиешелүү болгон. Түркмөнстанда 2017 жылдан бери кара жана күңүрт түстөгү, ошондой эле күндөн коргоочу түс менен капталган автоунааларды, анын ичинде Лада үлгүсүндөгү машиналарды колдонууга тыюу салынган.
2019 полиция кызматкерлери бул талаптарга жооп бербеген автоунааларды токтотуп, айып пул салууну токтоткон. Бирок былтыр бул иш-чара кайра башталып, дөңгөлөгүндөгү дисктери кара болгон ачык түстөгү унааларга да айып пул салына баштаган. Алардын ээлери айып пул төлөөгө жана машиналарын ак түскө боёого мажбурланып келишет. Бул Борбор Азия жаңылыктар кызматы.